Бүгін жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жатат. Келгиле, алардын кандай өтүп жатканына көз чаптырып көрөлү. Бүткүл өлкө боюнча байкоочулар жана кайдыгер эмес жарандар мыйзам бузуулар жөнүндө билдиришүүдө. Көбүнчө экинчи бюллетенди алууга мажбурлоого басым. Алардын буга укугу жок. Референдумга бюллетен алуудан баш тартуу сиздин конституциялык укугуңуз. Андай болсо байкоочуларга билдириңиз. Дагы бир мисал, номер 7189 шайлоо участкасында апрель телеканалынын журналисти Канат Каниметовду да экинчи бюллетен алууга мажбурлашкан. Жарандар экинчи бюллетенди алуудан баш тартышса, алардан экинчи чекти алып, баш тартышты деп белгилешкенине нааразы болушууда. Эч ким сизди эч жерде белгилөөгө укугу жок. Бул кысым жана коркутуу болуп эсептелет. Чекти шайлоо участкасында калтырып койсоңуз, шайлоо участкасынын мүчөлөрү сиз үчүн добуш берип коюшу мүмкүн. Андыктан буга жол бербөөгө аракет кылыңыз. Колуңузду кайсыл жерге койгонуңузду жакшы карап көрүңүз. Анткени азыр референдумга катыштыруу үчүн мүмкүн болгон бардык чаралар көрүлүүдө. Ош жана Жалал Абад шаарларында белгиси бар бет капчан адамдардын ташылып келишин байкап калышты. Бул шайлоодогу жана референдумдагы бурмалоолорду ачык айкын көрсөтүп турат. Кечиресиздер, силер кайсы адрестен? Закирова. Закирова, сиздердикичи? Масканы ким берди, билсек болобу? Ар бириңиздерде белги турат да? Белгили жок, андай эмес. Здравствуйте. Я могу знать маски вам кто раздает? Нет. Нет? Не скажу. Не скажете? Хорошо. Күзүндө болгон шайлоодо элди массалык түрдө сатып алууларга күбө болгонбуз. Ал эми Баткен облусунун 80-77 шайлоо участкасында бир киши тарабынан көптөгөн бюллетендер ташталганын байкоочу кабарлады. Көз карандысыз байкоочулар тарабынан 50ден ашуун мыйзам бузуулар аныкталган. Ал эми кече Бишкектеги 6 шайлоо участкасында көчмө добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Референдумдун легитимдүүлүгү жөнүндө маселе көтөрүлө турган болду окшойт. Эгер сиз ушул сыяктуу мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, анда бизге жөнөтүңүз.